Арыбаңыздар, ардактуу ата-энелер. Кайрадан сиздер менен Гапырмада Минов агайдын ата-энелер сиздер үчүн китебинен сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз акылмандуулукка тарбиялоо. Акылмандык бар жерде акыйкаттык бар, жалгандык жок. Акылмандын өзү өлсө да сөзү өлбөйт. Акылдын үрөөнү бул ой. Акылдын өбөгү билим, жөлөгү тажрыйба демекчи. Бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Акылмандуулукка тарбиялоо жөнүндө. Үй бүлө тарбиясында балдарды ар тараптуу жакшы сапатка, өнөргө тарбиялоо, үйрөтүү пайдалуу, бирок алардын ичинде өзгөчө маани берүү зарылы. Менин пикиримде бул акыл тарбиясы. Акылмандуулукка умтулууга тарбиялоо өзгөчө маанилүү. Себеби эгер балдарыбыз таалим тарбия аркылуу акылмандыкка жетишсе, анда акылы менен башка бардык жакшы сапаттарга өмүрдө, турмушта, кызматта ийгиликке жетишет деп ойлоймун. Буга төмөнкү мисалды келтирсек, балдарга кызыктуу жана жугумдуу болот. Доот падыша болуп турган кезде көп балдарынын ичинен Сулайманга тактысын калтырам деп убада берип, көзү өтө электей эле аны такка олтургузган экен. Сулайман такка олтурган соң Кудай ага аян берип: "Эмнени каалайсың? Кандай тилегиңди орундатайын?" дейт. Ошондо Сулайман: "О жараткан эгем, мен алсыз, карапайым адаммын. Ушунча элдин үстүнөн падышачылык кылуу үчүн мага акылмандык бере көр" деп жооп берет. Ошондо Кудайга Сулаймандын тилеги жагып: "Сен душмандарыңдан кек алууну, байлыкты, мансапты же башка керт башыңа керек пендечилик кызыкчылыкты сурабай, акылмандыкты сурадың. Тилегиң орундалсын, байлык, атак даңкты сага кошо берем" деген экен. Бул аңгемени айтып берип, балдарга акылмандуулукка жетүүнүн жолу акылдуу китептерди баалап окуу, акылдуу адамдардын өмүрүн, эмгектерин үйрөнүү, турмуштан сабак ала билүү жана башка экендигин айтуу жана акылман адамдар менен аңгемелешүү экендигин айтып түшүндүрүү жакшы. Андыктан, урматтуу ата-энелер, балдар турмуштун туткасы, элдин келечеги болот. Баланы жамандан сактап, жакшыга багыттайлы. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.